Салам достор, биз Excel'ди изилдөөнү улантабыз. Бул видеодо Excel'дин дагы бир кызыктуу мүмкүнчүлүктөрү менен таанышабыз. Анда эмесе кеттик. Фильтр жана сортировкадан баштайлы. Сортировка же болбосо сорттоо бул таблицадагы маалыматтарды кандайдыр бир тартипте жайгаштыруу. Ал эми фильтр болсо таблицадагы керек эмес маалыматтарды алып салып, учурда сизге керектүү гана болгон маалыматтарды көрсөтүүгө жардам берүүчү функция. Аларды практика жүзүндө карап көрөлү. Азыр бул жерде таблицада техникалар, бренддер саны жана баасы жайгашкан. Бул таблица абдан башаламан, тартипсиз түрдө, ошондуктан буну изилдөө абдан кыйын болот. Бирок биз сортировка жана фильтрдин жардамы менен аны оңдоп койсок болот. Ал үчүн мен мышканы категория ячейкасына алып келип, сол баскычын басамын. Андан кийин главная менюсундагы сортировка и фильтр баскычына келип, ачып аламын буну. Бул жерден сортировка от А до Я дегенди тандап аламын. Сортировканын бул түрү тизмени алфавиттик тартипте сорттоого жардам берет. Буга басабыз. Азыр биздин таблица кооз алфавиттик түрдө жайгашып калды. Сортировканын экинчи түрүн карап көрөлү. Ал үчүн мен баасы деген ячейкага мышканы алып келип басамын. Андан кийин сортировка и фильтрдан сортировка от Я до А дегенди тандап аламын. Бул башкача айтканда сортировка по убыванию. Сандын азайышы боюнча сортировка дегенди билдирет. Буга бассам, биздин баасы деген колонкада баалар чоңдон кичинени көздөй жайгашып калды. Эми бул жерден эң кымбат товарды табуу оңой болуп калды. Азыр болсо фильтрди карап көрөлү. Бизде бул тизмеден эки эле категория керек. Мисалы үчүн телефон жана наушник дейли. Ошону эле көргүм келип турат азыр таблицадан. Ал үчүн категорияга мышканы алып келип алып басамын. Андан кийин сортировка фильтрга келип, фильтр баскычын басып коёмун. Бул жерде ушундай белги пайда болду, жебе пайда болду. Бул жебеге бассам, тизме ачылат. Бул тизмеден выделить все деген жазуунун жанындагы галочканы алып салам. Ал үчүн галочканын үстүнө басамын. Андан кийин бул тизмеден биз наушникти табабыз. Наушниктин жанындагы квадратка басып, белгини коюп алабыз, галочканы. Андан кийин телефонду табабыз. Телефонго дагы белгини коюп алабыз. Окей, баскычын басабыз. Эми биздин таблица эки гана категориядан турат. Телефон жана наушник деген. Эгерде фильтрди кайрадан алып салгыңыз келсе, анда ушул эле баскычка келип, снять фильтрацию с категории деген баскычка басып коебуз. Бизде кайрадан бардык товарлардын тизмеси чыгып калды. Excel'де эки кабаттуу же болбосо эки даражалуу деген сортировканын түрү бар. Ал бизге ар бир категорияга өзүнчө сортировка кылууга жардам берет. Мисалы үчүн, азыр биздин таблицада сортировка баа боюнча, баанын төмөндөшү боюнча болуп турат. Ал эми категорияда сортировка жок. Эгерде азыр биз категорияга сортировканы берсек, мисалы үчүн, биринчи от А до Я деп сортировка берсем, баа боюнча сортировка бузулуп калды. Ушул учурда бизге эки даражалуу сортировка жардам берет. Ал үчүн дагы деле категория ячейкасын бөлүп алып, сортировка и фильтрга келип, бул жерден настраиваемая сортировка баскычын басып аламын. Азыр бул жерде биринчи сортировка жазылып турат бизде категория боюнча. Андан кийин добавить уровень баскычын басып, бул жерде тизмеден баасын тандап алып, ал эми бул жерден порядок бөлүгүнөн по убыванию азайыш боюнча дегенди тандап аламын. Андан кийин окей баскычын басамын. Эми бизде категорияда дагы сортировка сакталды, ошондой эле баада дагы сортировка сакталды. Excel'де сортировканы ячейканын түсү боюнча дагы кылсак болот. Ал үчүн түстүү болгон ячейканын бирөөсүнө келип, бөлүп алабыз аны мышканын жардамы менен. Андан кийин мышканын оң баскычын басып, бул тизмеден сортировканы таап алабыз.
Бул жерден сначала ячейки с выделенным светом дегенди тандап алабыз. Эми бизде түстүү болгон ячейкалар жогоруга жайгашып калды. Азыр болсо фильтрдин дагы бир түрүн карап көрөлү. Ал сандардын жардамы менен болот. Ал үчүн бул ID деген ячейкага келип бөлүп аламын. Андан кийин сортировка и фильтрден фильтрди коюп алабыз. Эми бул жебеге басып, фильтр жебесине тизмеден числовые фильтрга келебиз. Бул жерден выше среднего баскычын басып коебуз. Excel автоматтык түрдө бул колонкадагы сандардын орточо санын эсептеп, алардан жогору чоң болгон сандардын тизмесин бизге чыгарып берди. Дагы бир кызыктуу жана пайдалуу функция же болбосо инструмент бул автозаполнение. Башкача айтканда толтуруу, автоматтык түрдө толтуруу десек болот. Автозаполнение бул функция автоматтык түрдө маалыматтарды толтуруу жолу менен сиздин убактыңызды үнөмдөөгө жардам берет. Автозаполнениянын бир нече жолу бар. Анын эң жөнөкөйү төмөндөгүчө. Бизде бул биринчи таблицада сандар жайгашкан. Биринчи сандын тизмеси, экинчи сандын тизмеси. Бул эки сандын суммасын табышыбыз керек. Ал үчүн мен сум формуласын колдонгонмун. Эгерде бул баскычка бассам, жыйынтыгы чыгып турган биринчи ячейкага бассам, формуланы көрө алабыз. Калган ячейкалардын баарына формуланы кол менен жазыштын ордуна мен мындай кылсам болот. Ал үчүн буну биринчи ячейканы бөлүп аламын. Андан кийин мышканы төмөнкү оң бурчуна алып келип, ылдыйды көздөй жылдырамын. Андан кийин мышканы кой беремин. Эми мен формуланы калган бардык ячейкаларга жайылттым. Ар бир ячейкага формула берилип калды. Жана Excel бизге формуланын жардамы менен эсептеп, жыйынтыгын чыгарып берди. Автозаполненияны бир гана вертикалдуу түрдө колдонбостон биз горизонталдуу түрдө да колдонсок болот. Ал үчүн аны кийинки таблицадан карайлы. Таблицада ар бир колонкадагы сандардын суммасын эсептеш керек. Ал үчүн дагы деле сум формуласын колдонуп, биринчи сан деген колонкадагы сандардын суммасын эсептедик. Ал эми калган эки ячейкага, эки колонкага формуланы бере элекмин. Дагы деле мен буну бөлүп аламын. Андан кийин мышканын жардамы менен формуланы калган эки ячейкага жайылтып коемун. Эми ар бир колонкадагы сандардын суммасын көрө алабыз. Эгерде таблицаны бир сан менен толтуруу керек болсо, анда ар бир таблицага ал санды жазгандын ордуна биз биринчи ячейкага санды жазып алабыз. Мисалы үчүн 1 деген сан менен толтуруш керек болсо. Андан кийин мышканы бул бурчка алып келип, ылдый көздөй жылдырып аламын. Эми бардык ячейкалар 1 деген сан менен толуп калды. Ал эми эгерде сизге тизме кылыш керек болсо, сандарды катарынан жазыш керек болсо, анда сиз бул баскычка басып, заполнить дегенди тандап алсаңыз болот. Эми бизде тизме пайда болуп калды. Азыр бизде бул таблицада эки сан жайгашкан. Булардын ортосунда бир интервал бар. Мисалы үчүн 15 жана 30 санын ортосундагы айырмачылык интервал бул 15 саны. Эгерде мен бул эки ячейканы бөлүп алып, андан кийин мышканын жардамы менен жылдырсам, калган ячейкаларга дагы ошондой эле интервал менен сандар пайда болуп калат. Азыр мисалы 15 менен 30-дун ортосунда интервал 15, 30 менен 45-тин ортосунда дагы интервал 15. Калган сандар дагы ошондой эле интервал менен пайда болот. Биз Excel'дин негизги функциялары жана инструменттери менен таанышып чыктык. Биздин видеолор сиздин жашооңузду бир аз да болсо жеңилдетүүгө жардам берет деп үмүттөнөмүн. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.